Базар Кургон районунун Арыстанбап айылындагы бул эс алуу борбору 2010 жылга чейин сепаратист Кадыржан Батыровдун жеке менчигинде болуп келген. Андан соң улутташтырылган объект 2019 жылы УКМКнын карамагына өткөрүлгөн. Бирок андан бери да каралбай, эс алуу үчүн эч кандай шарттары жок болуп, дээрлик таштанды абалга келген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен мамлекеттик бюджеттен каржы алынбай туруп, бул борбор толугу менен кайрадан курулду. Ак Илбирс ден соолукту чыңдоо жана балдардын эс алуу борборунун ачылуу аземи бүгүн 13-июлда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өттү. Аземге жогорку кеңештин депутаттары, УКМКнын жетекчилик жана өздүк курамы, ардагерлери жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Эгемендүүлүк гана мамлекетке толук эркиндикти берет. Анын ичинде мамлекеттин коопсуздугу секундасына чейин өтө маанилүү иш экенин көрүп атабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бул багыттагы иштердин баарын Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырган. Биздин өкмөттүн ичинде мамлекеттик жаңы саясатта эч нерсеге карабастан өз ишин сүйгөн кадрлар гана күчтүү деп саналарын билесиздер. Күчтүү кадрлар өлкөнүн өнүгүүгө жана тынчтыкка гана жетелейт. Бүгүн Камчыбек Кыдыршаевичтин командасы 2 айдын ичинде ушул жерде 4 тамырдан бери өзгөртүп, жаңыртканын көрүп жатабыз. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин Министрлер кабинетинен жана өзүмдүн да катыман Ак Илбирс ден соолукту чыңдоо борборунун жана балдар лагеринин ачылышы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ак Илбирс борборунда ден соолукту чыңдоо үчүн жана балдардын эс алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. Борбор негизинен атайын кызматтын кызматкерлеринин жана ардагерлеринин 9 жаштан 14 жашка чейинки балдарын кабыл алат. УКМКда кызмат өтөбөгөн жарандардын балдарын кабыл алуу жагы да жолго коюлган. Сотрудниктердин балдары келип эс алат 9 жаштан 14 жашка чейин кылып. Анан бош орундар болсо биз гос органдарга дагы заявка атап беребиз. Алар дагы келип балдары келип эс алып кеткенге болот. Жалпы канча орун? Жалпы орун 120 адамга, 120 балага. Биз деген ошо эң мыкты деген вожатыйларды, воспитательлерди шаардан алып, аларга айлык акы берип, ошондой эме кылып атабыз.
Азыр балдар келгенби же эми келеби? Балдар эми келет. Азыр мына бүгүн Кудай буйрса ачып алдык. Азыр 1-2 күнүнөн бери 17-синен баштап биринчи потокту баштайбыз. Чоңдор эс алганга да мүмкүнчүлүк бар. Чоңдор эс алганга да мүмкүнчүлүктөр бар. Чоңдор сатурниктерге алар где-то бир 30 семьяга ылайыктар. 30 семья. Балдарга, кызматкерлерге иштешеле калыптыр. Башка эчтеген кереги жок. Бардык шарты түзүлгөн үчүн көрсөк, эми заманбап эмгектер коюлган. Балдары менен, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен келип сурат. Спорт аянтчалары, тирлери, китепканасы, кафеси, бардык шарты бар экен. Эми иштеш гана калды балдар үчүн. Белгилей кетсек, комплексте 120 орунду жатакана, китепкана, 100 орунду кинотеатр, спорт залдар, кичи футбол аянтчасы, спорт аянтчалары, 2 бассейн, ашкана жана башка шарттар бар. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.